Арбаңыздар Супер KG порталынын жалпы көрөрмандары, сиздер менен мен бүгүн кубанычтуу кабар бөлүшүү алдында турам. Атап айтканда, Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду тарабынан жана Австралия өлкөсүнүн Миндер фонду менен биргеликте жалпы ата-энелерге жаңы тиркеме сунушталып жаткан чагы, ал тиркеме ошол 5 жашка чейин үлгү аталышындагы тиркеме. Тиркеменин ичинде ошол жалпы ата-энелер үчүн арналган жаңы төрөлгөн баладан баштап 5 жашка чейинки наристелерди өнүктүрүүдө, калыптандырууда, алардын акыл эсин, ой жүгүртүүсүн, көндүмдөрүн калыптандырууда зарыл болгон маалыматтарга бай тиркеме. Иш-чаранын жүрүшүндө тиркеменин негиздөөчүлөрү жана иш-чаранын уюштуруучуларынан маалымат алмакчыбыз. Адель азыр сиздерге дайыр предметти катат. Кеттик анда. Жакшылап карап турабыз. Ким айтты? Ким айтты? Азыр. Могу жактан вы, да? Экөөңүздөрдүн ким айтты? Жаныңыздагылар ким? Азыр. Мен уктум. Аделяны аябай таанышы келе барыбызга. Атаңа бересиң или апаңа бересиң, барып туруп банктан алып аласың. Ол жаап куттуктап койсоңуздар болот. Бүгүнкү күндө сиздердин фонд жалпы журтчулукка бир жакшы самалыкты ишке ашырып жаткан чак экен. Ошол тиркеме тууралуу бир учкай маалымат берип өтсөңүз. Биздин фонд негизги башкы максаты Кыргыз Республикасындагы сапаттуу адам ресурсун, адам капиталын өнүктүрүүнү, кенже курактагы балдарды сапаттуу өстүрүүдөн баштаган. Сиздер билесиздер, жайлоо бала бакчабыз, 3төн кийинге санарип долбоорлорубуз, балдар үчүн толтура китептерибиз, мастер-класстарыбыз. Бүгүн болсо Кыргызстанда алгачкылардан болуп ата-энелер үчүн балдарды тарбиялоодо улуттук көрөңгүбүзгө таянган оюн аркылуу балдарды өстүрүү биз дүйнөдө изденип, ушул Австралиядан Сидней мээ жана физиология институту менен биргеликте ушул балдар үчүн атайын платформа иштелип чыгып, бүгүн тартууланып отурат. Сиздердин тиркемеде ата-энелер кириши керек болгон, көрүш керек болгон кандай өзгөчөлүктөр бар? Өзгөчөлүк бул жерде 5 кадам же 5 багыт деп коет. Баарлашуу. Бала менен баарлашуунун өзгөчөлүгүнө багытталган эң сонун кеңештер болот. Анан тиркемеде ата-энелер өздөрү ошондо маалымат алып, анан балдарга көрсөтүп береби же балдар өз алдынча дагы пайдаланса болобу? Жок, бул негизинен 5ке чейинки үлгүр. Бул 5ке чейинки балдары бар чоң энелерге, эртең балалуу болом дегендерге, ата-энелерге, болочок ата-энелерге арналат. Ошол жерде сиз байкабай жүргөн ушунчалык өнүктүрүүчүлүк, чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Тиркемени элдер эмне себептен көчүрүп алып пайдаланышы керек болгон бир өзгөчөлүгүн айтып өтсөңүз. Бул тиркеме негизи кыргыз тилиндеги абдан сапаттуу тиркемелердин бирөөсү. Эмне дегенде, бул биринчи себептен илимий негиздерге таянган, экинчи жактан антропологиялык изилдөөлөрдүн негизинде даярдалган тиркеме. Ошонун натыйжасында гана маалыматтар такталганда, буга чейин биз билебиз, көпчүлүк маалыматтар илимий негизде далилденип, анан элге чыккан. Бирок антропологиялык маалыматтар дагы абдан маанилүү. Мисалы үчүн кайсы бир коомдун диний өзгөчөлүктөрү, кайсы бир коомдун экологиялык өзгөчөлүктөрү, үй бүлөдөгү абалы же болбосо ата-эненин мамилеси сыяктуу факторлорду да эске алып, баарынын жыйындысында анан илимий негиздерди дагы кошуп туруп, аягында 100 иш-аракеттерди белгиледик. Анан ал жакта дагы эң негизги артыкчылык бул жакта балдарды оюндун негизинде тарбиялоо. Андан дагы экинчиден эмоционалдык интеллектке маани берүү. Бул биздин Кыргызстан үчүн абдан жаңы термин жана жаңы билим болуп жатат. Бул тиркеме негизгиси баланын тарбиясына катышкан бардык тараптар үчүн абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Ал жактан педагогдор же болбосо мектептеги бала тарбиялап иштеген тарбиячылар көп маалыматтарды алып, өздөрүнүн күндөлүк турмушунда колдонсо болот. Ал жактагы жүздөгөн оюндар бар, аларды дагы күн сайын өздөрүнүн турмушуна киргизип алса болот. Атың ким эле? Умар. Умар. Сонун атың бар турбайбы? Умар эчтеке көрүнбөй калдыбы? Азыр колуң менен кармап туруп, эмне бар экенин табышың керек. Ким көрүп калган болсо, айтпайсыздар. Эгер айтып койсоңуздар, Умар оюндан чыгып калат, ошон үчүн айтпайбыз. Умар, даярсыңбы?
эле попыткада таап алды. Эмне экен, дагы бир жолу айтпайчы? Азамат, кол чаап коелу. Саламатсызбы? Алгаш өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Менин атым Мисрадин, өзүм араб тилчи мугалим болом мектепте. Бишкек шаарынын тургунусуз. Ооба, Бишкек шаарынын тургуну. Бүгүнкү иш-чарага эмне болуп келип калдыңыз? Бүгүнкү иш-чарага биз ошо жарнаманы карап эле келдик. Жарнамадан. Бүгүнкү иш-чарадан бир сизге пайдалуу болгон, кызыктуу болгон, өзгөчө болгон эмнелерди алып атасыз? Азыр бул жерде биринчи таанышырып өттүм, ол 5 жашка чейинки 5 жашка чейин эле үлгүр. 5ке чейин үлгүр деген. Мындай приложение бизде Кыргызстанда биринчи жолу болуп атыптыр негизи. Мындай приложениялар бизге керек. Азыркы жаш ата-энелер үчүн өтө пайдалуу деп ойлойм да. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Мен Жумакенова Айдай, 2 баланын энесимин. Жаш эне катары тааныштым. Бүгүнкү иш-чарага эмне болуп келип калдыңыз? Бул иш-чарага социалдык тармактан көрүп, биринчи бул тиркеме ачылаарда фотосессия, кастинг аркылуу болгон. Ошол анан фотосессиясына катышып, 2 балам менен улуусу 3тө, кичүүсү 1,5да, бир кыз, бир эркек фотосессиясына катышып, анан көптөн бери күтүп жүргөнбүз ачылышын. Чукулда эле тиркемени социалдык тармактан бөлүштү. Ошол Play Market'ten көчүрүп колдонсоңор болот деп, ошондон бери колдонуп, анан социалдык тармактан көрүп, ачылышына келип атабыз. Анан тиркемени өзүңүз көчүрүп алып колдонуп жатасызбы азыркы тапта? Ооба, мен аябай сунуштайт элем. Азыр жумуш, үй, көп убактыбыз балдардан сырткары өтөт. Жаш энемин, жаш энелерге аябай сонун муктаждык. Күн бою жумушта болсоңуз дагы 15 мүнөт, жарым саат баланын жанында болууга, эмне кылып өткөрүүгө сонун мүмкүнчүлүк, оюндар, атайын жомоктор, аны менен кантип сүйлөшүш керек, ошол жөнүндө кенен жакшы маалымат берет экен бул тиркеме. Анан мурда буга чейин башка тилдерде даярдалган ушул өңдүү тиркемелерди колдонуп көрдүңүз беле? Ооба, колдонуп көргөнбүз. Бирок эң жакшы жери бул тиркеменин кыргыз тилинде жеткиликтүү, анан кыргыз көйлүктүү, ушул када салтты камтыгандыгы аябай жакты. Эч бир башка улутту, мисалы, таңоолабайт. Кыргыз кандай болсо, кыргызча оюндар, мисалы, күкүк оюну, мисалы, алаканда буудай куур оюну, ошонун баардыгы сүрөт менен берилген, аябай сонун. Тамактанууга дагы эмнелерди, кантип эмнелерди берсе болот, баардыгы кеңири жакшы. 5ке чейин үлгөр тиркемеси сонун мүмкүнчүлүк. Эмне өзгөчөлүгү бар экен? Артыкчылыгы көп. Мүмкүнчүлүгү болсо, ал эненин колдонгонунан, баланын жашынан бери жазып, ошол кандай менюда тамактанса болот, кандай убакыт өткөрсө болот, ошолор жөнүндө. Бул ачылыш жаңылык деп айтсак болот. Тарыхта биринчи жолу бала үчүн 5 жашка чейинки баланы кантип тарбиялаш керек. Деги эле тиркеме кыргыз тилинде жеткиликтүү, жалпак тилде чыгып атканы аябай чоң жеңиш деп эсептейм аны. Андан башка мүмкүнчүлүгү, артыкчылыгы аябай көп. Эң негизгиси ошо кыргыз балдарга ылайыкташтырылгандыгы аябай жакты. Анан тиркемени адатта айрым тиркемелер баягы колдонууда кыйынчылык жаратат да, бул сизге кыйынчылык жаратпай элеби? Кыйынчылык жараткан жок. Баса белгилегим келет, башка жарнамалар көп чыга берет башка тиркемелерде. Бунда андай жок. Анан кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде колдонсо болот. Силер Кыргызстандын байлык экениңерди билесиңерби? Бүгүнкү күндө джип мода эмес экенин билесиңерби? Бүгүнкү күндө силердин эмнеңер керек? Акылыңар, силердин ден соолугуңар. Бүгүнкү күндө тынчтыкты ким курат билесиңерби? Ким? Балдар. Кол көтөргүлөчү. Балдар курат. Биздин келечек, өлкөнүн тагдыры кимдин колунда? Ал эми тиркеменин чыккандыгына бир жалпысынан 1 айга жакын убакыт болуп калды. Тиркемени ошол Google Play'ден жана App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. Тиркеме кыргыз тилинде жана орус тилинде жеткиликтүү.